Нұрсұлтан Разықов, эшектер құрылтайы. Аңызда жүрген эшектер кейбір депутаттардай ол ұрышпай, өздерін маданияттуу қармақ, мыйзамдуу укуктарын унутпай, нааразы болуп бийликке чогулуп өткөзүшмөк болду курултай. Курултай деле болмок эмес, эгер туура иштесе жана качырлар түзгөн коалиция. Жырдын чыккан себеби кабыл алынбагандыгы үчүн эшектер көптөн бери ызак болуп жүргөн бүтүн. Жолдоштор деп ачуусу келген бир эшек ордунан туруп сөзүн баштады. Биз эмне бийликтен коркудай мына өгүздөргө окшоп, оппозицияда белек. Эшек болсок да өз оюбуз бар да чогулбадык демек. Бийликке барса биздин эшектер галстук байланып, көз айнек тагынып, өзүбүздүн жакшынакай эшечкаларыбыз турса каяктагы бир зебраларга жалынып, бирдеме десең эле акыл үйрөтпө деп сөгүнүп кирет, өзүнчө эмоция калтырып. Айланайын эшектер, ойлоңгулачы, уят болуп калабыз, деди картаң эшек. Жакшы эле болмок, аттар менен ачык эле болсо арабыз. Айык атко десем эле айыкпай эле карагылачы, рак айланып баратат го мурдагы жылкы жарабыз. Бизге алтындан тааж кийгизип, тулпар деп атап койсо деле эшек бойдон калабыз. Сиз туура айтып жатасыз. Ар ким өз оюн айтууга укуктуу. Доллар Африкада деле доллар дегендей, эшек кайда болбосун эшек? Мен сиздин оюңузду маалымат булактарына киргизем. Бирок ушул курултайга бир маалымат киргизем. Бизден иштөөчү коалиция бизге тез арада ак деген статусту алып берсин. Алып бере салбаса, өздөрү тарап кетсин. Уважаемый осёлдор, биз биринчи өзүбүздүн атыбызды карап, ак менен караны айырмалап алалы. Эгер иштеген ишибиз туура болсо, жана Акылбек мырзадан барып ак деген паспортубузду алалы. Анда да болбосо арызданып, Арыстанга чейин баралы. Эшеге экенсиндеп бири-бири биздин атыбыз менен сөгүшөт. Өмүрү ичип көрбөсөк да арак, эшекте ичип алыптын дешип, бизди алкаштарга теңеп биздин атыбызды постоянно пример кылып кетчү. Чочконун этин жешип, биздин иттин оюттери карабачы. Жана чаңкүйүн маңкүй деп пайда болгон кытайлардын келгенден бери эшек көрүп оюп. Урматтуу эшектер, биз бул кордукка жакшы эле чыдадык. Бирок эми кызуугандуулук калтырбай алабыз. Бирок менимче атка окшоп кичине эле биз кыйналып эле калабыз. Мен муну эшектин сөзүнө кошулам. Кыйкырса көңүз тоонду жарат. Аңырап кыйкыра бермей, атабыздан калган ата. Ничего подобного. Ат деген статусту алып алсак, адамдар кылган биз деле кылабыз. Гимн ырдаса оозубузду ачып фонограмма деле кылабыз. Ошентип эшектер аны сүйлөштү, муну сүйлөштү. Кыскасы курултай аягына чыкпай эшектердин баары нааразы болуп тарап кетишти.